Акыркы айта турган нерсе бул даават жолунда болобу, илим жолунда болобу, жалпы эле ушу ибадат кылуу жолунда болобу, ар бир мусулмандан күчтүү аракет, талыкпаган мээнет талап кылынат да. Аллах субхана тааланын ыраазылыгына жетебиз деген болсок, бейиштин бийик даражаларында болобуз десек, пайгамбарлар менен, сыддыктар менен, солих, такыва адамдар менен бирге болобуз деген болсок, анда аракетти күчөтүш керек. Жеке жашообузда, жеке ибадатыбызда, дааватыбызда, илим алуубузда кандай жакшы иш болбосун ошону кылууда аракетти күчөтүп, ошого баардык күчүбүз менен умтулуп кирип, ошону шарият кандай көрсөткөн болсо ошондой талапты аткарганга аракет кылыш керек. Бул өлгөнгө чейин аракет үстүндө. Ушул арзыбаган дүйнөдөн биз эмнени талап кылабыз? Эртең эле кетебиз. Калат. Мына азыр 100 жыл мурунку бир тарыхты карап көргүлөчү. Канча деген адамдар, канча деген байлар, бийлик башчылар, атактуунун баары өткөн. Эмне калды? Баары тең кетип атат, көрүңүздөр. Ошондуктан бул дүйнөгө азыркыбай байланбай, Аллах субхана таала мүмкүнчүлүк бердиби? Ошону жакшы пайдаланып, жакшылап аракет кылалы. Убактыбызды текке кетирбейли, илим алалы, жайылталы, сабыр кылалы, даават кылалы, башкаларга жеткирели.